мен дайыма бүт ишкерлерге дагы, спортсмендерге дагы негизи ийгиликке жеткен адам бардыгына качан алар сынып калганда болду устаз, болду, эчтеке кыла албай калдым. Всё, бир эле жол калды. Арак ичип кетишкен, жосу бомж болуп кетишкен деп айтам да, жок дейм. Сен андай кылбашың керек. Аллах сага бул нерсени сыноо катары берди. Эгерде сен ушул нерсеге сына турган болсоң, жашооңду талкалайсың. Сенин тажрыйбаңды, сенин мындай айтканда машыгып тапкан тажрыйбаңды, сен ошол тапкан сабырдуулугуңду, ошол эле мүмкүнчүлүктөрүңдү эч ким тартып алып калган жок. Мынакей могу жерде тургандар баарыңар бир туугансыңар. Мына бул бир татами могу жерде турасыздар да, бир залда жүрөсүңөр, силер унутпагыла, силер бир туугансыңар уже. Мынакей могу кичинекей балага силер жардам беришиңер керек. Мына улуусуңарбы? Байкеңер улуу киши кыйналып калса, силер жардам беришиңер керек. Кийин бирөөң бай болуп каласың, кийин бизнесмен болуп кетесиң, бирөөң бийликте болгон болосуң. Мына ушул залдагы машыкканыңар, бир идеядагыларыңар дайыма бири-бириңерге жардам беришиңер керек болот. Жудасыздар ушуну. Демек, машалла, ар бир адамга сыноо келгенде, сыноонун үстүнөн чыкканга себептер дагы бар. Мына силер бир себепсиңер. Бири-бириңерге жардам берип чыгып кетишиңер мүмкүн. Бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла. Сооп болот дебегиле, ушуну көрмөксүң дебегиле. Жок, бул менин бир тууганым дешиңер керек болот. Экинчи, балким бийликтен, балким акча менен, балким кээ бирде жөн эле сөз менен дагы адамга поддержка керек болот. Мына ошондо ушул поддержканы кылышыңар керек. Жана үчүн эмне үчүн агайыңар менен дайыма тыгыз мамиледе болгула деп атабыз. Анткени себеп субхана сөз менен дагы, өзү менен дагы, күчү менен дагы балким дайыма эмнеке поддержка болот. Силерге мындай айтканда бир туруктуу бир колдоочу болот. Түшүнөсүздарбы? Ошол себептен машалла сыноо келген мезгилде дайым такай Алладан кел деп билгиле. Макулбу? Алладан деп, анан жакын жаныңардагы жакыныңарга эгер сезип калсаңар жардам бергиле иншалла.